Аргентина маданияты дегенде көпчүлүк адамдар дароо эле 3 нерсени — футбол, эт жана тангону элестетет. Биринчиси Марадона же Месси менен байланышкан. Экинчиси болсо Шерелүү Асадо. Ал эми танго. Танго бул назик нерсе, курч, жетилген жана ашыгууну кечирбеген нерсе. Бир караганда ал көрүнүшү бий болсо бий экен да дегендей. Эркек жетелеп, аял ээрчип, музыка жаңырып турат. Бирок танго жөн гана кадамдардын жыйынтыгы эмес. Бул өзүнчө тил. Таңкы саат 3-төгү испан тили сыяктуу татаал, Карлос Гарделдин колунда турган гитара сыяктуу серпилүүчү. Ал бийде доордун үнү угулуп, Буэнос Айрестин көчөлөрүнүн жыты аңкып, анан дагы эч ким күтпөгөндөй ал матынан миллиондугунун жаңырыгы да камтылган. Биз аягынан, сахнадан, кол чабуулардан баштайбыз. Биз сапардын башына кайтып келебиз. Анткени Казакстандагы танго жолу тагдырдын бурулушундагы кокустуктагы жолугушуу эмес, аң сезимдүү, дээрлик манастырлык тандоо болгон. Аргентинага билим, танго деми, зум аркылуу өткөрүп берүүгө мүмкүн болгон чеберчилик үчүн баруу. Мына ошол жол менен эң башынан кадам таштагандын бири баардыгы сүйүүдөн башталган деп эскерет. Бизнестен эмес, дымактардан эмес, чыныгы кумарлануудан. Ал улам кадам таштоо менен мектепке, фестивалдарга, акырында маданий борборго айланган. Культурный центр мы открыли в 20... Мындай борборду 2023-жылы Кулжа айында ачканбыз. Бирок чындыгында ал ага чейин аткарылган көп жылдык иллюзиянын натыйжасы болгон. Себеби биз негизинен маданиятты, Аргентинанын маданиятын өнүктүрүүдөбүз. Жана Аргентина жөнүндө билгендерибиз биринчи кезекте футбол, эт жана танго эле. Биз танго менен алектенебиз. Что мы знаем о Аргентине? Во-первых, это у нас футбол, мясо и танго, да? То есть и мы занимаемся, безусловно, танго, да? Кыскасы биз биринчи мектебибизди 2016-жылы ачканбыз. Ал эми мектеп ачылган учурга карата биз Аргентинага 2 жолу барып келгенбиз. Уже было 2 поездки в Аргентину, потому что мы начали туда ездить в 2015 году. Ал жака 2015-жылы бара баштаганбыз, окуй баштаганбыз. Ал ушунчалык узакка созулган процесс болду. 2015-жылдан бери жүрүп жаткан бүт процесс, башкача айтканда, алгач Аргентинага барып бийлерди үйрөндүк. Андан кийин бир нече окуубуз пайда болду. Ошол тажрыйбаны, алган билимибизди окуучуларыбызга өткөрүп бердик. Ал бизди бийчи, мугалим катары өнүктүрдү. Биз барган сайын көбөйүп, баары кызык болуп кетти. Нам все больше и больше становилось, все это становилось более интересно. Танго ал казак сахнасындагы чет элдик бий эмес, ал күзгө, кээде бурмаланган, кээде абдан тага саларлык. Ал бизде эмнеден коркконубузду, эмнеге умтулуп жатканыбызды жана эмне үчүн дүйнөнүн көп өлкөлөрүнүн эркектери дагы деле бийлөө эркектиги эмес деп эсептей турганын көрсөтөт. Танго — это про коммуникацию, про другой вид коммуникации, да? Танго бул коммуникация тууралуу, коммуникациянын башка түрү тууралуу. Анан дагы биздин эркектерибиздин, анын ичинде мен дагы менталдуулугумдан улам. Меня тоже, потому что хоть я пришел в танго. Мен тангого жаш кезимде келсем да, мен албетте ошол авторитардык, чыгыштын аялдарга болгон көз карашына жана мамилесине туш болдум. Ошондуктан ал бир аз өзгөрүп жатат. Поэтому Индиядан келген йога же жөн эле фитнес да ушундай эле өнүккөн деп үмүт кылам жана ишенем. Танго да качандыр бир күнү өнүгөт деп ойлойм. Ал кандайдыр бир сөзсүз болуучу процесс. Из Индии или там просто фитнес, да. Я думаю, когда-нибудь. Анткени менимче убакыт эркек менен аялдын ортосундагы ошол коммуникацияны өзгөртүп жатат. Ошол тартыштыкты толтура тургандай сезилет. Так меняет эту коммуникацию между мужчиной и женщиной, что чем восполнить этот дефицит? Келгиле, гендердик философиядан тыныгуу алып, Аргентинанын эң чоң шаарларынын бирине баш багалы. Росарио, Лионель Месси ушул жерде төрөлгөн. Жана бир нече жылдан бери бул жакта Казакстандын аянты бар. Сиз каңгырыш уккан жоксуз. Ооба, андан дагы олуттуусу ал жакта чырмалышкан эски жана жаңы көчөлөрдүн жана испанча сүйлөгөндөрдүн арасында Казакстан аянты гана эмес, Абай Кунанбаев атындагы көчө да бар. Ошол көчө менен байланыштуу бир кызыктуу окуясы бар. Анткени жергиликтүү эл айта албайт. Мисалы, алар такси кармайт, Абай Кунанбаев деп айта алышпайт. Алар үчүн ал абдан кыйын. Акыры ал көчөнүн аты философ Абай деп өзгөртүлгөн. Жергиликтүү тургундарга ал жакта ошол даректи айтуу оңой болсун деген таризде. Бирок аягында жыйынтыгында ал жакта Абай Кунанбаев көчөсү бар. Ошол дагы абдан жагымдуу нерсе.
Тангодо баары тийип алуу менен башталат. Эң эле байкалбаган ишараттан. Ал жөнөкөй эле бий эмес, ал келишим. Анан ошол келишимде эркек менен аял. Алар суктануунун объектиси гана эмес. Алар ачык баяндын авторлору. Ал эми Аргентинанын бий мектебинин негиздөөчүсү Ирина Ли айткандай, танго ички майданды ачып берет. Ал бет каптарынын астында. Эгер ал бар болсо, жашырылган нерсени ачыкка чыгарат. Анан улам баарлашуунун, сыйлоонун, өз ара тандоонун такыр башка моделин сунуштайт. По мере того, как ты более Сен ошол бийди тереңирээк изилдеген сайын ал жөн эле бий эмес экенин түшүнө баштайсың. Ал бүтүндөй философия экенин, бүтүндөй маданият экенин түшүнөсүң. Ал поэзия, ал музыка. Музыка. Биз танго деп айтканда көптөгөн адамдар калкып, кадамды таштаганды, терең көз карашты, рода тиштеп алганды жана паркеттеги кумардын жарылуусун элестетишет. Айрым учурларда калыстар тобун жана жалтырак фрактар дагы кошулуп кетет. Анткени ооба, спорттук бал бийде да танго бар. Бирок ал таптакыр башка көрүнүш. Спорттук мелдештердин стандарттуу программасына кирген танго. Ал Европа тангосу. Ал темпераменти боюнча жапайы сымал болгон эң биринчи көрүнүштөгү танго. Буэнос-Айрестен алынып келинген кезде Европалык аристократия аны таптоону чечкен кезде 20-кылымдын башында Англия менен Германияда жаралган. Андан улам кооз, арымдуу эреже боюнча бий пайда болгон. Баштын тез кыймылдары, бекем каркас, метронун алдындагы көңүлдүү буруучу драматургия. Ал эми чыныгы Аргентина тангосы калыстардын упайларында эмес, ал нюанстарда камтылган. Это европейская танго, которая вышла из аргентинского. Но я думаю... Ал Аргентинадан чыккан Европа тангосу. Менин оюмча ал жөн гана танго музыкасына карата артыкчылыкка ээ. Бирок ал тангонун музыкасын жоготуп койгон. Анткени тангонун маңызы ал социалдык танго болуп саналат. Ошол бий тили жылдар аралыгында эмес, ондогон жылдар бою калыптанган. Ал баарлашуунун белгилүү бир түрү. Албетте ар кандай тил сыяктуу ал дагы өзгөрүп турган тил. Аргентинада ким кандай бийлеген. Ал 20 жыл мурун азыркыдан такыр башкача болчу. Анткени ал биринчи кезекте социалдык танго. Чем то, как сейчас танцуют, потому что это социальная танго, во-первых, да, там можно... Ооба, ал кайсыл бир жерде аткарсаң болот. Ал сценалык тангого айланып кетиши ыктымал. Сахнада аткара аласың, бирок анын маңызы мелонгага келүү. Башкача айтканда баарлашуу жана оозеки баарлашуу, кыскасы сүйлөшүү жана бири-бирин көрүшүү, бирок бий аркылуу да баарлашуу. Мына ошонун өзү негизги айырмачылык. Башкача айтканда алар ар башка адамдардын ортосундагы пикир алышуу тили болуп саналат. Ошол баарлашуу тили импровизация. Отличие, то есть это язык общения между разными людьми. И этот язык общения — это импровизация. 2009-жылы ЮНЕСКО Аргентина тангосун бүткүл адамзаттын материалдык эмес маданий мурасы катары тааныган. Ал эми Аргентинанын өзүндө жыл сайын танго боюнча эл аралык чемпионаты өткөрүлүп турат. Ага дүйнөнүн баардык булуң бурчунан келген бийчилер медалдар үчүн эмес, бийлөө каалоосунан улам. Залда убакыт эч болбосо 1-2 секундка токтолуп турууга аракет кылышат. Аргентинада танго ырларына арналган аталыштагы көчөлөр бар. Бизде азырынча андайлар жок. Бирок Росаридо Абай атындагы көчө бар. Дээрлик айкалыштыкта. Казакстанда мелонгдор жаратылышта да өткөрүлөт. Портативдик колонкалар жана жууркандар менен. Тоолор, кечки жел жана түбөлүк сакталып турган жылдыздар алдындагы түбөлүк танго. Танго ар түрдүү болот. Сценалык, салондук, мелонгуэро, нуэво. Ар биринин өзүнүн философиясы бар. Бирок негизги нерсеси стиль эмес. Танго — это совокупность разных элементов, да, моментов. Это... Танго бул аргыл элементтердин, көз ирмемдердин айкалышы. Ал арийне музыка, поэзия бийчилер. Мына ушулардын баары кайнап, казып бышып жетилип, акыры түрүн өзгөрткөн. Азыр ар кандай багыттагы мектептер көп түрдүү кыймылдар бар. Бирок алардын баары акыры социалдык танго жана ар тарапта. Негизинен импровизация. Социальная танго и везде. Белгисиз бир жагдайларда ким менен болсо да сүйлөшүү мүмкүнчүлүгү, сен ал адамды тааныбашың мүмкүн. Аны биринчи жолу көрүп жатасың. Анын үстүнө сен аны менен сүйлөшө да албайсың. Менин да ушундай тааныштарым бар. Ооба, Буэнос-Айрестегидей эле. Мен аны менен сүйлөшө албайм, бирок аны менен бийлей алам. Знакомые, да, как в Буэнос-Айресе, я не могу с ней поговорить, но я могу с ней потанцевать.
Танго психотерапия сыяктуу, болгону музыкасы. Сени менен эч ким баладай алган травмаңды иликтебейт, бирок бийден кийин сен башка адамга айланышың мүмкүн. Күзгүгө берилип карап, ким экениңди биринчи жолу көрүп тургандай. Албетте көрүнүү үчүн деген меломдор да бар. Жасалгаланган залдар, столдор, бийик такалуу бут кийимдер баары кооз жана аземдүү. Бирок тангонун маңызы жасалгада эмес. Сен башка бирөөнүн колун, алаканын биринчи рет кармаганда мына ошондо дүйнөнүн баардык ызы-чуусу жок болуп кеткен көз эрмемде жашайт. Чыныгы танго ал сиз сүйлөшпөй, бирок күтүлбөгөн жерден бири-бириңерди башкаларга караганда жакшы түшүнүү болуп саналат. Социалдык танго дал ошондой сүрөттөлгөн. Сценадагы шоу катары эмес, жандуу импровизациялык баарлашуунун бир түрү катары. Сен көрүүчү үчүн эмес, өзүң үчүн жана жаныңдагылар үчүн бийлегенде. Танго, оно очень Танго көп кырдуу, абдан терең жана ар тараптуу. Ошондуктан ар бир убакытта бир адам жана баардык адамдар үчүн ар кандай мааниге ээ болушу мүмкүн. Бирок негизинен ар бир адам жашоодо эмне жетишпейт, ошол жерден табат. Кимдир бирөө үчүн баарлашуу жетишсиз, кимдир бирөөнө көрктүү иш-чаралар жетпейт, башкасына өзүнүн үстүндө иш алып баруу же бир нерсенин үстүндө иштөө жетишпейт. Мына ошонун баарын тангодон табууга болот. Танго абдан терең сыяктуу, кандайдыр бир психотерапия болушу да ыктымал. Ал адамга өзүн ачып берүүгө жана күтүлбөгөн жерден өзү жөнүндө кээ бир нерселерди билип алууга жардам берет. Мен дайыма айтып келем, эгерде метафоралык жактан салыштыра турган болсок, танго чоң океан сыяктуу. Ал эми тангого келген адамдар ошол жерде жээкке жакын, үстүңкү бетинде чаба куруп, акваланг шаймандары менен бир аз тереңирээк сүңгүп кете алышат. Жада калса караңгы жана коркунучтуу болгон жерде өзүнүн сезимдеринин тереңдигине да кирип кете алышат. Башкача айтканда, ар ким өзү үчүн тандай алат. Мен болсо болжол менен 5 жылдай болду. да, в глубины своего подсознания. То есть каждый выбирает. Бирок талаа жеринде Аргентина розасын кантип өстүрүүгө болот? Тангонун маңызын өз мекенинен тышкары кантип сактоо керек? Жообу деги эле жөнөкөй, туруктуу тажрыйба аркылуу, жандуу жолугушуулардан, жылына 2 жолу Алматыда тартынчаак үйрөнчүктөрдөн тартып, өзүнө ишенген адистерге чейинки топтолгон ондогон тангеросторду чогулткан Мелонградтарда. Айрымдары бий үчүн келсе, башкалары ашыктыктан, ал эми үчүнчүсү жаркын маанай үчүн келишкен. Эң башкысы кадамдарынын саны эмес, көңүл буруунун сапаты дешет уюштуруучулар. Сенин кандай кыймылдап жатканың маанилүү эмес. Маанилүүсү сенин уга билгениң, өнөктөшүңдү, музыканы, өзүңдү. So the tango, the dance itself. Танго бийдин өзү өтө татаал, анда эркиндик сезими бар, бирок эрежелери да болот. Эгерде мен адамдар бийге өздөрүн татаал негизде берилип жатканын көрсөм, ошонун өзү сонун нерсе. Себеби ал башка көптөгөн бийлер сыяктуу эле дароо эле музыка ритм менен байланыштуу эмес. Бирок ал бүткүл кечтин жалпы термелүүсү жана бийдин ар кандай түзүлүшкө айлануусу демекчимин. It's the total vibe of the whole evening and the transformation of the dance in Ал абдан татаал, абдан кызыктуу бий, эркиндикти, кумарланууну жана сиз менен бийлеп жаткан өнөктөшүңүз менен байланышты сезүү үчүн көп күч-кубатты талап кылат. Мага танго жагат. and passion and connection with the partner that you're dancing with. So that's what I love to see about tango. Танго эч шашылбайт. Анын күчү ошондо камтылган. Баары тезирээк, жогору болуусун, көбүрөөк лайк алууну каалаган дүйнөдө. Танго токтоо, сезип ал. Көздөрүмө кара, унчукпа дегениңди ук, башка адамды ук деп айтат. Танго бул азыркы учурда жашай билүү искусствосу. Балким дал ошондуктан ал тарыхый мурасы бай келген, экономикасы тез өнүгүп жаткан жана ар бир улуттун маданиятын урматтаган өлкөдө, Казакстанда тамыр жайып жаткан чыгар. В 2019 году аргентинский город Росарио 2019-жылы Аргентинанын Росарио шаары менен биздин Алматы шаарыбыз бир тууган шаарлар болуп аталышты. Чындыгындагы чейин эле Аргентинанын Росарио шаарында жайгашкан Казакстандын маданий борбору тарабынан олуттуу иштер аткарылган. Ал кандай чейишке ашты? Димашка болгон сүйүү. Демек жаштар анын эмне жөнүндө ырдап жатканын түшүнгүсү келген экен. Кыскасы ал абдан популярдуу болуп калган. Чындыгында эле борбордо казак тилин үйрөнүп жаткан студенттер абдан көп. Алар казактын баардык белгилешет. Ал элемес ар жылы 5 айынын 16-сында Росарио шаарынын борбордук аянтында мамлекеттик желектердин монументинин жанында Казакстандын желеги да көтөрүлөт. национальных флагов поднимается флаг флаг Казахстана. Казакстандын туусу Аргентинанын Росарио шаарында Бандонондун добушунун коштоосунда көтөрүлгөндө ал дипломатияга гана тиешелүү эмес. Ал музыкага, тилге жана маданиятка болгон сүйүү континенттерди бириктирип койгонунун далили. Айрым учурда алар кандайдыр бир келишимдерден да күчтүү болот.